Assalamu alaikum bir tuğanlar. Bugün men sizler menen şu Hrizantema multiflora jönündө oy bölüşküm geldi. Жазында gene de bir çıvıktan şunday bir ondayla bir büçüründen tamar östürüp tiktik ele. Şu her bir sortundan 2'den kılıp şu yerde gideter 15 sortu var. Anan gülдөп баштаганы бул июлдун ортосунан баштады. Ama бул сорттогу эрте гүлдөгөн хризантема экен. Мына бул экөө. Анан ошондон бери гүлдөп келатат. Кээ бирөө жаңыдан ачылайын деп атат мына могул сыяктангандар. Мына монтип жаңы чайын дегендер бар. Мына бул Хризантема мультифлора шаровидный деп коет экен. Бул өтө деле көп уходду талап кылбайт экен да. Мына биз стройка кылып атканбыз. Анан стройка кылып аткан жерде эле түздөп таш, кирпичтер аралашкан жер, ошо планировкалап туруп ошол жерге эле септик эле. Мына өзүңөр көрүп тургандай шебенкалар көрүнүп турат. Анан бирок ушу жайлата 3 жолу жалбырак аркылуу азыктандырдык. Монокалий фосфат 3 жолу бердик. 10 литр сууга 20 граммдан эзип алып, опрыскиватель менен эле тиги алма өрүктөрдү дарылаардын алдында ушуну биринчи дарылап коюп аттык да. Мына аябагандай кооз гүлдөйт экен. Мага аябай жакты. Аябагандай сонун экен. Мына караңыздарчы. Көзүңөрдү айрыгы келбейт. Анан ушу убакыттын өтүшү менен булар түстөрүндө өзгөртүп турат экен да. Мисалы үчүн күндүн кыскарышы мененби же аба ырайынын сууктанышы мененби карап турсаңар, мына могунда эле 2-3 түрү турат да. Могу агыраагы, бул кызгылты, уландан кызгылтыраагы болуп ушундай түрлөнүп турат экен да. Могул гүл башында гүлдөгөндө апапакай болчу. Андан кийин ушу кызыл аралаштар пайда болду. Кээ бир жери саргарып, монтип сары гүлчөлөр пайда болду. Мынаны карасаңыздар деле. Биягы сары, биягы кочкол кызыл. Мына ушундай түрлөнүп турат экен да. Мага ошонусу менен да аябай жакты. Мына бул бир эле сорт эмес, баардык сорт ушундай экен да. Ар кандай түрлөнүп турат экен. Анан буюрса жазгыга көчөт чыгарабыз деген ой тилегибиз бар. Кимге ушундай Хризантема шаровидный мультифлора керек болсо, ушу жаз менен кайрылсаңыздар болот буюрса. Мына ушундай короого аябагандай көрүп кошот экен. Сонун укмуш. Анан могу эң эле кеч сорт окшойт. Бул ошол жаңыдан гана гүл ачайын деп калды да. Мына ушуну менен тетигил экөө бир эме экен, бир сорт экен. Мына ошол туугандар. Кайрадан эфирден кезиккенче сак саламатта туруңуздар, оорубаңыздар, өзүңөрдү, жакындарыңарды Кудайым колдосун.